Жайдын аптабында сууга чаңкап, күндүн ысыгына чыдабай көлөкөгө кире качкан малда муздак суусундуктар куткарары анык. Бирок аларды көчөдөн же дүкөндөн сатып албай, табигый мөмө-жемиштерди колдонуп, өз колуңуз менен жасап ырахаттанып ичсеңиз болот. Алсак суусаганда мокум кандыруу үчүн коктейль да жакшы. Ар бир адам тамшанып ичкен коктейлдин эки түрү бар. Алар алкоголдук жана алкогольсуз. Алкоголдук коктейль джин, виски, ром, текила сыяктуу ичимдиктердин жардамы менен жасалат. Аралашмага муз, сүт, ликер кошулат. Негизинен алкоголдук коктейлдер 3 топко бөлүнөт. Биринчи топтогу коктейлдер таттуу же кычкыл келип, аларды тамак учурунда же тамактан кийин ичүү сунушталат. Булар диджестив деп аталат. Латын тилинен тамак сиңирүүгө жардам берүүчү каражат дегенди билдирет. Алкоголдук коктейлдин экинчи тобу аперитив деп аталып, ал күчтүү келип, тамактануу алдына ичилет. Анткени ал тамакка болгон табитти ачат. Үчүнчүсү лонг дринк же терең жутум. Ал сергитүүчү коктейль болгондуктан муз кошуп ичилет. Ал эми алкогольсуз коктейлдер тууралуу айта турган болсок, алардын негизги курамын сүт жана сок түзөт. Курамында табигый кошулмалар болгондуктан адамдын организмин витаминдер менен камсыздайт жана да ичкенге өтө жагымдуу келет. Табит тарткан ар түрдүү мөмөлөрдү кошуп, коктейль жасоо эң жөнөкөй. Жаңыдан жылдызы жанып келе жаткан ырчы Минюра Рахимжанова да өз табитине ылайыктап коктейль жасап ичкенди жактырат. Алдыда ырчы өз ысымынан атап койгон Минюра коктейлинин рецепти менен бөлүшмөкчү. Саламатсыздарбы, урматтуу Суперкейжи порталынын колдонуучулары. Бүгүн мен силерге жай мезгили болгондуктан силерге муздак суусундук коктейлин жасап бермекчимин. Бул коктейлдин өзүмдүн ойлоп тапкан коктейль болгондуктан Минюра деп атап койдум. Келгиле бысмылда деп мен силерге ушул коктейлди кантип жасаганды үйрөтөйүн. Эң биринчи бизге кулпунай керек болот, экинчи кара карагат керек болот, анан кийин айран керек болот, анан кумшекер керек болот, анан газдалбаган суу, ошондой эле алча. Эми биз баштайбыз. Блендердин ичине биз эң биринчи кулпунайды салабыз. Ошондой эле экинчи биз кара карагаттан сала түшөбүз. Салып бүткөндөн кийин ошо кулпунай менен карагатты аралаштыра алабыз. Анан ушул блендердин капкагын катуу жаап аралаштырабыз. Кызыл болуш керек трубка. Эми ачып, үчүнчү ошондой эле айранды куябыз. Айран 200 граммдан ашпаш керек. Бул айран кою болгондуктан үстүнө газ албаган сууну да куюп койсо болот да. Өзүңдүн каалооңо жараша сахарды дагы салса болот да. Мисалы мен аябай таттууну жакшы көрөм. Таттуу коктейлди жакшы көрөм, ошондуктан 2 кашык салам. Анан кайра капкагын алып, бекелин жаап, аралаштырабыз баардыгын. Биздин коктейль даяр болду. Ошо алып, эми стаканга куябыз. Ушул коктейлди ичиш үчүн ушундай бир трубочкаларды салабыз. Биз ушу коктейлдин дагы эле коздугу үчүн ушу зонтиктин ичине мындай бир алча, жакшынакай сулуу алча. Алчаны мынтип киргизип, коздоп койсок дагы болот да. Мына ушинтип Минюра коктейли даяр болду. Үйүңөрдөн дагы ушундай коктейлди жасап ичсеңер болот. Мен азыр өзүм ичип көрөйүн биринчи. Коктейлиңер дамдуу болсун.